Эми ошол жахалатты жоюунун жолдору бар. Канткенде биз товарды, сатып аткан буюмду анык кылабыз, анык деп эсептейбиз. Бул так болду, анык болду, белгисиз, белгилүү болуп калды деген маселе турат. Анын уламалар, фукахалар 3 сүрөтүн айткан. Биринчиси ишара менен, экинчиси васфыны, сыпатыны баяндайт, үчүнчүсү өлчөмүн айтат. Ошол 3 түрдү, 3 себеп менен бай сатылып аткан мабийни, товардын биз аныктап алсак болот. Андан кийин соода дурус болуп эсептелет. Ишара дегени, могу нерсени мага берип кой деп ишара кылып атат колу менен. Мага мына китепти бер, жоксо могуну бер деп ишара кылса, ишара кылар замат ал тиги нерсе билинди. Демек ага китеп керек экен, ага нан керек экен, ага сахар керек экен, эмне экенин билесиң. Ишара менен билинди. Албетте ишара менен болгон учурларда ошо нерсенин канча килограмм экендиги, сыпаты кандай экендиги шарт эмес. Мисалы, кээ бир учурларда бизде не кылат, чөп алышат. Пресс алганы барасың. Мага мына прессти бер дейсиң. Прессти көрсөттүң, бирок анын канча килограмм экенин билбейсиң. Анын сыпатын билбейсиң. Айттым, мына ушундай прессте мага 10 прессти бер, 100 пресс бер деп сен аласың. Шарият уруксат берет. Себеби сен ишара кылдың, ал ортодогу нерсе белгилүү болду. Сен ала турган товар белгилүү болду, ал сенин эми ишараң жетиштүү. Ушу менен сен товарды алып кете бересиң. Ал жерде ал пресстин канча килограмм экендиги, же сыпаты кандай экендиги шарт эмес. Демек, не болду? Биринчи сүрөттү адам баласы ишара кылат, ишара кылуу менен товардын мага бер десең, ошо менен аныктасак болот, товар кандай экенди, алам же албайм деп анан файсала кыласың. Экинчи сүрөтү бул аусаф дейт, васфыны баяндоо, жосом тасмия кылуу, атын айтып даярдык кылуу, атын айтып коесуң. Мисалы, мага алма керек, өрүк керек, малина керек, дагы бар эмне керек болсо, ошону айтып атасың. Жана сыпаттарында айтып атасың. Мага эң жакшысы керек, ааласы керек. Эң жакшысын алып кел, эң кымбатын алып кел, орточосун алып кел, же мага арзанын алып кел деп айттым. Буну менен дагы товардын неси акыйкаты билинет. Ал мажхул болуп калбайт. Ал не болду, билинди. Демек, ал адамга эмне керектигин айтты, жана сыпаты кандай экенин аны да айтты. Ошо менен сен ага саттың. Мына сага, мына эң жакшысы, ушул жакшысын сага бердим дейт. Мисалы, нан алгың келсе, мына эң жакшы нан ушул, жумшак бүгүн келди, ал таза жеңиз деп берип атат сага. Демек, не болду? Товар тасмия кылуу менен, васфын айтуу менен билинди, эми жахалат жок. Эми жахалат жок, баягы уруш талаш жок. Себеби ачык айтты да мага эмне сатып алуучу кандай товар керек экенин айтты. Сыпаттарын айтты. Ошо менен дагы товардын кандай керек экени билинет бул дагы. Бул экинчи сүрөтү болду. Үчүнчүсү тагдыр дейт. Бул дегени канча көлөмдө аласың, аны да айтыш керек болот. Көлөм айтуу менен дагы эмне болот? Товар анык болот. Мисалы айттың, мага картошка керек деди. 100 килограмм деди мисалы. Килограммын айттың. Будай керек 50 килограмм деп айттың. Арпа керек, аны дагы айттың 30 килограмм деп. Ушул эмне болду? Көлөмүнү айтышың менен, килограммын айтышың менен товар анык болду эми. Эми сен алсаң, бул товарда уруш жанжал чыкпайт. Өзүң айткансың 100 килограмм дегенсиң, мына 100 килограмм будай алып келдим десе, сен алганга туура келет. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн жахалатты жоюу, баягы ортодогу товарды анык кылыш үчүн фукахалар 3 сүрөттү колдонгон. Ишара менен, ишара кылып көрсөтөт. Экинчи сүрөтү тасмия лаусаф, васфтарын айтат, сыпаттарын. Кандай ааласыбы, жогорубу, эң жакшысыбы, эң адынасы, орточосу, аны айтасың. Үчүнчү сүрөтү көлөмүн айтасың. Сага канча көлөмдө товар керек. Эми мисалы кээ бирлер мынтип айтып коюшу мүмкүн. Мага 1000 сомдук картошка, сабиз, пияз алып кел деп койду. Көлөмүн айткан жок. Анан ал көтөрүп келди сага. Көтөрүп келгенден кийин мисалы 10 килограмм картошка, 5 килограмм сабиз, 5 килограмм пияз алып келди мисалы. Алып келсе ушул жерде уруш болушу мүмкүн, талаш болушу мүмкүн. Айтат, мага бул керек эмес эле, сен көп кеп коюпсуң. Мага көбүрөөк керек болчу, сен муну аз алып келипсиң деп экөө эки тарафта эмне болот? Келишпей калат.
айтты, сыпаттарын айтты, не керек екенін айтты. Бирок негизги килограммын айтпаган себептүү дагы эмне болуп атат? Ортодо талаш тартуу, жанжал чыгат. Ошон үчүн мындай учурларда көлөмдү айтканда туура келет. Мисалы, мага 10 килограмм картошка, 10 килограмм пияз, 10 килограмм сабиз деп айтыш керек. Анан ошол жагга жашап келип берет. Ошон үчүн мабийине сатылып аткан товарды анык кылыш үчүн, ал белгилүү болуш үчүн, ортодо жанжал болбош үчүн анын несини аныктап алыш шарт. Анын сыпатыны, анын көлөмүнү, анын атыны, эмне алышың керек, алар бардыгын билип алыш шарт. Себеби алар билинбесе, бай мажхул болуп калат. Мажхул бай дегени анык болбой калган соода. Анык болбой калгандан кийин ал соода уруш талашка не кылат, алып келет. Эки тараф келишпей калганга туура келет. Шарият буга жол бербестен мына ушул 3 нерсени ыкманы колдонгула дейт.